Эмеси ошондо программасы. Президент Садыр Жапаров кечээ Орусиянын Сочи шаарына барып, Бочаров-Ручей резиденциясында Орус президенти Владимир Путин менен жолугуп сүйлөштү. Сүйлөшүү алдында журналисттерге маалымат берип жатып, Путин кыргыз-тажик чегарасы менен байланышкан маселе тынчтык жолу менен гана сүйлөшүү аркылуу гана чечилиш керек деп айтты. Мы внимательно очень и с большой тревогой. Biz abdan dikkat yana tınçsızlanma menен карап турдук Кыргыз-Тажик чегарасындагы абалды. Өзүңүз билесиз, жакында эле Москвага Тажик президенти келип кетти. Биз албетте бул маселени аны менен дагы талкууладык. Мындай талаш маселелерди сүйлөшүү жолу менен гана чечүү керек деген эки тараптын тең ниетин биз оң кабыл алдык. Максатка ушундай жол менен гана жетүү мүмкүн деп ишенем. Решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. 29 апрелден чыккан согушка чейин деле, андан кийин жана азыр дагы бардык тараптар тынчтык жолу менен гана чечилиш керек деген маселени тажик тарап ошол күнү эмне үчүн өз аскерлерин Кыргызстан аймагына киргизүү аркылуу чечүүгө аракеттенди жана карапайым адамдарга ок атты. Дал ошол күнү Дүйшөмбү шаарында ОДКБ уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчылары чогулган. Бирок бири дагы башталган согуш тууралуу үн катып койгон жок. Никакие другие государственные лица принимать какие-либо решения. Бир да башка мамлекеттик ишмер мындай чечимди кабыл ала албайт, президенттен башка. Экинчиден ушунча чыгашага алып келген кошуна мамлекеттин чегарасын бузуп, анын аймагына кирген мынчалык ири аскерий аракеттерди Тажикстан өзү баштай алар беле. Башка ири мамлекеттердин макулдугусуз дай алар беле. Чужую территорию и так далее. Без согласия крупных держав. Насколько мог бы он? Согуштан кийин Кыргызстан өз коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаевди кызматтан алды. Ал эми ошол жыйынга катышкан Орусия менен Тажикстандын өкүлдөрү Николай Патрушев жана Насырлуу Махмудзада орундарында калды. Демек, алардын жыйында унчукпай отурганы алардын өлкө жетекчилеринин ачуусун келтирген эмес. Ошол эле учурда тажик аракеттерине айрым тажик уюмдары каршы болгон дегенде маалыматтар бар. Айрым тажик министрликтери, мисалга Тажикстандын тышкы иштер министрлиги буга каршы болуптур. ТИМдин жетекчилиги согуш баштабагыла дептир. Ошондой эле Коргоо министрлигинин жетекчилиги дагы каршы болгон экен. Анткени алардын аскерий мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп, операцияны жүргүзүүгө адам жетишкен эмес. Мобилизационные резервы, оказывается, недостаточные. Согуштан кийин дароо тажик президенти Москвага барып Путин менен жолукканы. 2,5 аптадан кийин Путинге эми Кыргыз президенти келип жатканы. Бул маселеде негизги мааниге Орусия ээ экенин көрсөтөт жана эки тарап аны түшүнүп, ООН сыяктуу уюмдарга кайрылган жок. Башка бир дагы мамлекет же эл айлык уюм маселеге кызыгып да койгон жок жана күч колдонбош керек деген жалпы кайрылуулар менен гана чектелди. Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, Биздин колубуздан эмне келсе, ушул маселени чечүү үчүн силерге жардам берүүгө жумшайбыз. Бул маселе Кыргызстан менен Тажикстандын карапайым адамдарынын турмушу менен байланыштуу экенин түшүнөбүз. Силер ошону ойлоп жатасыздар. Эки тараптын тең кызыкчылыгына жооп берген жана узакка иштей турган чечим табуу зарыл. Биз дагы ошого умтулабыз жана силерге бардык жагынан жардамдашабыз. к этому мы тоже будем стремиться, всячески будем этому помогать. Кыргыз-тажик чегарасындагы чатактан эң көп пайда тапкан Москва болду десек, жаңылышпайбыз. Эки жумурияттын башчылары өз маселелерин чечүү үчүн Орусияга келүүдө жана Орус президенти алардын маселесине көңүл бурганы үчүн эле алкыш айтып жатат. Экинчи жагынан Кремль бүткүл дүйнөгө бул аймак жана бул маселелер биздики. Силер ага кийлигишпегиле дегендей белги берүүдө жана бүткүл дүйнө ага макул. Хочу выразить личную Сизге алкыш айткым келет. Көңүл буруп, чегарадагы абал боюнча кайрымды тең бөлүшкөнүңүз үчүн, Кыргыз элине колдоо көрсөткөнүңүздү өздүчө белгилеп кетсем болот. Орусия биздин негизги союздашыбыз жана соода экономикалык өнөгүбүз. Ошондуктан бардык маселе боюнча кийинки сүйлөшүүбүз жемиштүү болот деп үмүттөнөм. Россия наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Мындай нерсени бардык эле мамлекеттер жасай албайт. Ошондо саламатта калыңыздар.